өзүн өзү кечире берет. Бүт амалдын бардыгы Алланын муктаж үчүн. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizge bergen Kur'an-ı Kerim'in içinde Allah'ın muhtuğu da. Allah subhanahu wa ta'ala ibadatlar böl koyun. Gelir ibadat Allah subhanahu wa ta'ala akimus salat, namaz turguzuladı koydu da. O atı zekat belgiledi dedi. Mirastı Allah subhanahu wa ta'ala muras kalıtpay adam ötkönü. Hani bundan hiç aytkan ene çeşmeli berdi Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala. Biroq namazды, закетти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чечмеледи да. Biroq пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз тарафтан сүйлөгөн эмес, Алла тарафтан вахйин сүйлөгөн. Алла субхану ва тааля кыска жашоодо биз бактылуу болуш үчүн ислам динин толук тапкан. Ким исламда толук жашаса, андан Алла ыраазы болот. Кимден Алла ыраазы, дүйнө ахиретте бактылуу болот. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير дейт. Алла Таала кимге каласа бийлик берет, кимге каласа кимден каласа бийлик тартып алып коет. Кимге каласа иззат, сый, урмат берет, кадыр барк берет, кимден каласа иззат, сый, урматын түшүрүп коет. Бардык жакшылык Алланын колунда, жакшылыкты Алладан сурагыла. Сизге бийлик керекпи, Алладан сураңыз. Байлык керекпи, Алладан сураңыз. Дүйнө керекпи, Алладан сураңыз. Ахирет керекпи, Алладан сураңыз. Бейиш, бейиш керекпи, бейишти Алладан сураңыз дейт. Не кыласаң Алла субханаху ва тааля сурасаң, Алла Таала берем дейт. Адам ийгиликтүү болуш үчүн нерселер 5 мал намаз бекем өз убагында, тахажжуд, истигфар эртең менгисин. Эң негизги эртең менгиси айтыш керек да, астагфируллах ва атубу илейх. Астагфируллах эң аз деген 100 жол. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мен күнүнө 100 жол тоба кылам дейт. Рияд солихинде хадис келет, Бухари, Муслимде да бар, иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам истигфар. Нух алейхиссалам коомуна дават кылып айтып атат, силер истигфар кылгыла, Алладан кечирим сурагыла, Алла Таала силердин малыңар, балдарыңар көбөйтүп берет. Yani береке берет. Кимде ким истигфар эртең менгиз кыла турган болсо, Алла субханаху ва тааля жашоосуна береке берет. Дүйнө ахиретине. Субханаллах. Кимде ким кыямат күнү сүйүүнү, кубанууну кааласа, анда истигфарды көп кылсын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Эгер сиздин амал китебиңиз сизди кубантышын кааласаңыз, анда истигфар көп кылыңыз дейт. Субханаллах. Үчүнчү амал ушу. Төртүнчү амал кайсы десе, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салават айтты. Мен салла алейя деп кимде ким мага бир салават айтса, Алла субханаху ва тааля ага 10 жакшылык жөнөтөт. Алланын рахматы 10 жакшылык келет ал инсанга. Эгер 100 салават айтып койсоңуз, 1000 жакшылык. 1000 салават айтып койсоңуз, 10.000 жакшылыгын көтөрө бериңиз Алла субханаху ва тааля. Абдул Хамид рахимахуллах күнүнө 1000 салават айтчу, бир күн айтпай уктап калган себебинен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир карыз бирөөнүн түшүнө кирип туруп аны жиберип койду. Бар карызын Абдул Хамидтен сурады. Далилин гана десе, биздин Абдул Хамид бүгүн салават айтчу эле, салаватын айтпай калды. Келип айтканда, биздин Абдул Хамид дегенде не үчүн кайра алтынды бердире берди? Акчаны, алтында болгон акчаны не үчүн бердирди? Биздин Абдул Хамид деген сөздү угуш үчүн да, субханаллах. Эгер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин Абдул Хамид болсо, деп бердире берди. Ошо сөздү кайра угуш үчүн. Алла субханаху ва тааlanын элчиси сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүткүл аламга рахмат болуп келген. Сайидил мурсалин, бүткүл пайгамбарлардын мырзасы. Хатамын набийин, бүткүл пайгамбарлардын печаты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Рахматан лил алам, бүткүл аламдын рахматы болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул алам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам урматына Алла субханаху ва тааля жаратып койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кече мираж болду, түнө миражга чыгарганда, мираж калып чыкканда биринчи не кылды? Жибраил алейхиссалам чакырып туруп, бар пайгамбарды мага бүгүн алып келесиң деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эшиктин алдына келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып жөнөдү. Каяка? Палестинага. Палестинага мечитке. Ошо жактан анан миражга көтөрүлдү да. Ай бир кабат асманда пайгамбарларга жолукту. 5-чи кабат асман Муса алейхиссалам, 6-чы кабат, 7-чи кабат, ошон 7-чи кабаттан неге? Байтул Маъмурдун жанында, Байтул Маъмур деген Кабанын үстүндө, не Байтул Маъмур, ошондой да мечит бар да. Ошол жерде жөнөнүп отурган кимге жолукту? Ибрахим алейхиссаламга. Ибрахим алейхиссалам айтты, не деди? Я Мухаммад үммөтүнө менен салам айт деди. Алейхиссалам деңиздер, саламына жооп берели иншалла. Алла субханаху ва тааля кабыл кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан Алланын астына барганда не деди? Ат-тахияту лиллахи ва салавату ат-таййибат.
Барды кылган жакшылыктын баары сен үчүн болсун я Алла. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату. Мен пайгамбар менин сага салам рахматым берекем болсун деди. Ошол жерде туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди унуткан жок. Ассаламу алейкум ва аля бадиллахи солихин. Солих пенделеринге да сен салам рахматың болсун деп бизди эстеди да. Ашхаду ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад абдуху ва расулуху деп Жибрил алейхиссалам айтты. Алла субхану ва тааля ага тозокту да көрсөттү, бейишти да көрсөттү. Үммөттүн ахвалын да көрсөтүп салды кыямат күнгө чейинки. Яни мындайча айтканда илимди ачып чыгарды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мираштан келгенден кийин айтып берип атат сахабаларга. Сахабалар сурап: "Я Расулуллах, хал раайта раббак?" Сен Роббиңди көрдүңбү деди. Нам деди. Көрдүм деди да. Бирок айтып бере албай койду да. Нурун ала нур деди. Нур үстүнө нур деди. Биз да көрөбүз иншалла. Алла субхану ва тааlanын жүзүн жамалын бейишти. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Силер Роббиңерди көрөсүңөр" дейт. Шундай эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадисте айтат. Не дейт? Силер Роббиңерди көрөсүңөр, 14 күндө толгон айды көргөндөй Роббиңерди көрөсүңөр деп койду. Бүткүл ааламдын жаратуучусу, сизди жараткан, жашоо берип аткан, рызкы берип аткан, күн түндү алмаштырып аткан, бардык кыймыл аракет Алла субхану ва тааля кылып атат да. Бардык жашоону берген, бейишти жараткан, тозокту жараткан, жер асманды жараткан, ортосунда болгон нерсени сиз үчүн жараткан Алла субхану ва тааlanын жүзүн жамалын көрөсүз. Алла Таала ушундай сулуу зат, сиз Алланы көргөндө бейишти унутуп коесуз да. Бейиштин кооздугун унутуп коесуз, субханалла. Бейишти Алла Таала не дейт? А'датту дейт, даярдап койдум дейт. Ли ба'ди салихин, салих бенделерме не дейт? Ма'ла айну раат, вала узун самиат, вала хатар ала калби башар дейт. Көздөр көрбөгөн, кулактар укпаган, жүрөктөр сезген, мындайча айтканда акылы жетпеген нерселерди даярдап койдум бейишке дейт. Ошо бейишти сиз унутуп каласыз, Алла субхану ва тааlanын жүзүн жамалын көргөндөй, субханалла. Алла Таала бардыгыбызга насип эткен болсун. Эми кимде ким умрасы хажы кабыл болгон болсо, хажы мабрур болгон болсо, яни ага не дейт? Алла Таала бейиш берем дейт. Ага бейиш бермейинче разы болбойм деп койду, субханалла. Алла Таала насип эткен болсун. Ошо бейиште иншалла. Алла Таала сиз бизден разы болсо, ошо бейишти насип этет Алла субхану ва тааля. Ошо бул жашоого келген максатыбыз Аллахты разы кылып кетүү эле болуп атат да. Бул жашоого келген инсандын максат Аллахты разы кылып кетүү болот. Машина алуу, үй салуу, келинчек алуу, балдарды тарбиялоо, буунун баары муктаждык. Бирок аманатка кыянат кылбайбыз. Сиздин аялыңыз, балдар, кыздарыңыз сизге аманат. Алла Таала берген сизге ден соолук аманат. Жаштарга айтып кете турган болсок, жаштар жаштыкты берди, Алла субхану ва тааля кыямат күнү сурайт, 5 нерсени сурайт. Жашооңду кандай өткөздүң, жаштыгың кандай өткөздүң? Кайдан таптың, каяка короттуң? Караңыз эми, жашооңду деп сурап атат, бирок жаштыгың деп сурап атат. Эмнеге десе, жаштык кезде сиз сооп иш кылсаңыз да катыра кыласыз, күнөө иш кылсаңыз да катыра кыласыз да. Жаштыкта ошондой да. Ошон үчүн жаштыкты Алла Таала бөлүп туруп сурайт да. Жаштыгың кандай өткөздүң депчи. Жаш кезде сиз илим ала турган болсоңуз, ушундай илим аласыз, ал илимди сиздин жүрөгүңүздө таза, жүрөгүңүз таза кезде илим аласыз да. Куранды сиз жүрөгүңүз менен окуй турган болосуз да, субханалла. Куранга сиз жүрөгүңүз менен амал кыла турган болосуз. Эгер сиз Куранды жаттай турган болсоңуз, Куранга сиз амал кылганда башкаларга ушундай жеткизип бересиз, жүрөктөн жүрөк өтө турган болот да. Алла субхану ва тааля өлүп калган жерде, ал-гайс бисабабил гайс, жамгыр менен кандай тирилткен болсо, сиздин даватыңыз өлүп калган жүрөктө ошондой тирилте турган болот да. Эгер сиз биз иншалла ушу жаштыкты дин менен, ислам менен өткөзө турган болсок, субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү арштын көлөкөсүнө 7 түрлүү адам болот дейт. Адилеттүү имам дейт. Имам адилеттүү боло турган болсо, адилеттүү падыша. Яни имамдан артындагылар разы боло турган болсо, адилеттүү падыша, адилеттүүлүк менен бир эле күн башкара турган болсочу, ага 70 жылдык нафил ибадаттын сообу жазыла берет да, субханалла. Падыша ушундай адилеттүү боло турган болсочу, субханалла. Раим кылуу менен. Ирхаму ярхамукумур рахман, ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама. Раим кылгыла, раим кылынасыңар дейт. Жердегилерге раим кылгыла, үстүңөрдө зат силерге раим кылат дейт. Мен ла ярхам, ла юрхам дейт. Ким раим кылбаса, ага раим кылынбайт да. Ошон үчүн кээ бирөө катуу болбой, жумшак болуш керек. Раимдуулук менен. Сизге алы жетпей тургандарга раим кылыңыз да. Аялыңыз сизге алы жетпейт, ошого раим кылың. Балдарың, кыздарыңдын сизге алы жетпейт, ошолорго раим кылың да. Мышык багасың, не багасың,
жылкын же болбосо башка не жаныбар болот, ошону сизге ала жетпейт, ошолорго райым кылуу да. Тамагын өз убагында берүү, суюсун өз убагында берүү, сабабаш, сөкпөш, чаппаш, каргабаш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жамаат кетип баратканда бир адам не кылды? Бир төөнү каргап салды да. Бир аял төөнү карап салып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бошоткулар жөнөткүлө деди. Айдап жибергиле деди. Ага каргыш айтты деди. Эгер каргыш түшө турган болсо баарыбызга тиет деди. Ошон үчүн каргыш айтпаңыз. Каргаш бул мусулман сыпат эмес. Алла сактасын. Анткени билесизби сиз, эгер дуа кылсаңыз да, сүйлөсөңүз да периште сага да отурсун деп турат. Бирөөгө өлүм тилегенче өзүңө өмүр тиле деген ошо да. Башкаларга жакшылык тилесеңиз, ошо жакшылык сизге болот биринчи. Анткени күнөө кылбаган периште сизге амин деп, сизге да болсун деп турат Алланын каалоосу менен. Бул сахих хадис. Ошого иншалла башкаларга жакшылык тилейм. Жылмай эле жакшылык эле каалай бериң, болду, сизге жакшылык жай берет. Сизди түртүп кетеби, ушактап атабы, не кылып атат, көңүл бурмаң да. Min husnul İslam tarkuhu ma la yani. Siz кажетиңиз жок, ага бир эч эмеңиз кетпейт. Сиз ушактап атса, сиздин күнөөңүздү алып, эч нерсе болбойт. Сиз не кылыңыз? Ушак, машалла да коюң. Белек берип коюңуз ага, субханалла. Сиз ушактап аткан болсо, жамандап аткан болсо, ага белек берип коюңуз да. Неге сиздин күнөөңүздү алып атпайбы экенсиз? Күнөөңүздү алып аткан адамга сиз белек берип коюңуз, субханалла. Ушундай жакшы болот. Ушундай кылабыз, иншалла. Алла субханалла ва тааала кабыл кылсын. Бүткүл үммөткө дуа кылалы. Алла бүткүл үммөткө хидаят бер депчи. Бүткүл үммөт пайгамбардын үммөтү, субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө үммөт ижаба, үммөт дава. Үммөт дава кимдер? Исламга келбей аткандар, ошолорго дават кылуу. Ижаба сиз биз болгондо ошонун баягы исламды кабыл алган, исламда жүргөндөр не үчүн тазкир? Алла субханалла ва тааала Кур'ан-ы Каримде айтат. Эскерткин, эскертүү мусулмандарга пайда берет. Танфаул муъмин. Кимдерге? Мусулман. Не үчүн десе, унутуп калабыз ошон үчүн. Иман алсыздап кетет. Зарат алыш үчүн. Бири-бирибизге эскертүү. Вадакир фа инна зикра танфаул муъминин. Эскерт, албетте эскертүү мусулмандарга пайда. А башкаларга кандай жумшак дават, иншалла. Кылабыз, иншалла. Башкалардын бир адамдын хидаятка келишине себеп болуп койсоң канча. Bir alımdı kişine razı kılıp koy, bir duasını alıp koysam cedet. Yani misal aytıp keteyim. Dastan Şeyh Amerika'da. Şu ağacın birle duasını alıp boldu, anıl götürülü otadı. Hiç kim düşür albaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysi bir sahabe bir duasını algan bolsa boldu, al götürülüp ketken. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhum. Peygamber daratqa kettiler, suda yerdap koydu. Пайгамбар келип, алайын деп су даярды. Ким кылды буну? Көрүн, кичинекей нерсеге да пайгамбар дуа берген да. Анда Абдулла ибн Аббас радиллаху анху келгенде не кылды? Ушу даярдады деп сахабалар өзү деле айткан жок, башкалар айтканда кучактап туруп, Аллахумма алимхум китабак. Я Алла, сен китебиңди буга үйрөтчү деп. Туржуманул Кур'ан, Кур'анды тафсир кылган, үммөттүн устазы кылып койду Алла субханаллаху ва тааала. Пайгамбардын бир дуасы. Пайгамбар сине не койду? Ал улама варасатул анбия деп койду. Уламалар илимдүүлөр, пайгамбардын мураскору деп койду. Субханалла. Эми пайгамбардын мураскору болгондон кийин ошо алымдардын бир дуасын алып коюп, көңүлүн көтөрүп, жакшы сүйлөп, же болбосо бир кызмат кылып, же бир белек кылып, дуасын алып койсоңуз сизге жетет. Алла субханалла ва тааала кабыл кылган болсун. Максат устаз, Сиражин устаз, барып зиярат кылдыңыз, дуасын алып койдуңуз. Же болбосо Абдушукур устаз, кайсы Абдулбак устаз, кайсы чоң устаздарды айтып атабыз. Эми көп устаздар бар бизде, иншалла. Бардыгынын адыл устаз болобу, жана башка устаздар болобу, бир дуасын алып коюң, болуп жетет иншалла. Устаз бир дуа кылып. Ал минди көңүн көтөрүп дуа кылбаса деле жылмайып жүрөктөн разы болуп койсо жетти да болду, субхан. Алла субханаллаху ва тааала кабыл кылсын. Эки нерсе